чет жакта иштеп жүргөн биздин жарандардын ой максаты бир, баарыныкы эле биринчи Кыргызстаным өнүгүп кетсе экен, Кыргызстаным өнүгүп кетсе кетем деп күнүгө ойлонушат эртеден кечке чейин. Биякта болсо рейстер, Россияда жүргөн мекендештерибиз болсо Европадагыларды карайт, ошол жакта жумушу жакшы экен деп, ал жактагылар болсо Американы карайт, Америкада жакшы экен деп, Америкада да кыйын азыр, айыстар кармап, кыргыздардын 2 көзү 4 болуп жүрөт. Биздин мекенибиз качан байып, качан ошол жака кетебиз депчи. Бул жактагылардын деле кээ бирөөнүн жашоосу жакшы, бирок аларды деле ой санаа басат да. Ошо өз жериме барсам экен, өз жериме балдарыма билим берсем экен, өз жеримде иштесем экен депчи. Ошентип ойлонушат. Кыргызстанга эгер баарыбыз барып алсак, анда жумуш да жок калат. Кыргызстанда деле жаман эмес, жумуш бар, бирок эчтекеңе жетпейт. Квартиранын акчасы кымбат. Ар кимдин жашоосу ар кандай. Бирөөнүкү жакшы, бирөөнүкү кыйын. Интернетке кирсең жүрөгүң ооруйт. Азыр Инстаграмда бүт эле жерге кирсең, баягы балдары ооруп аткан, же өзү ооруп аткан, операцияга акча керек, бияка акча керек деп акча чогултуп жүргөндөр, аларга жардам берейин дейсиң, жок, колуңан эчтеке келбейт. Ошо бир эле ой максатыбыз Кыргызстаныбыз эртерээк өнүгүп кетсинчи деген да. Ошону ойлонуп жүрөбүз баарыбыз тең элечи. Кыргызстаныбыз бутка турса, биз мынтип чет жакта таксовать этип, курьер болуп, дворник болуп, же трак айдабай эле жакшынакай жүрөт элек да баарыбызчы. Баарыбыздын ой максатыбыз бир, ошол ой тилектерибиз ишке ашып кетсин. Мекенибиз өнүгүп, баарыбыз үйгө кайталы.